биздин урнага жакын мусорду жакын алып келгенде өзү ачылат. Таштандыны урнага салабыз. Мусорду урнага салгандан кийин рахмат деп өзү жабылып калат. Акылдуу урна ойлоп тапкан Асема Ашырбекованын эмгеги ЛТР каналы аркылуу чагылдырылгандан кийин ага туш тараптан жакшы пикирлер айтылган. Ал тургай ар түрдүү сынактарга жолдомо алып, колдоо көрсөтүүнү каалап кайрылгандар да көп болгон. Мен ЛТРге чыккандан кийин көптөгөн жерлерге тарады менин видеом, даже республикадан деле чыгып кетти ал видео. Анан мен буну барды көргөндөн кийин комментарийларга жакшы сөздөрдү жазып атышты, молодец, ондай мындай депчи. Ошондон кийин мен башымды көтөрүп жүрө турган болуп калдым. Анан бардыгы эле көрсө, Асемаго деп чаныштарым ушинтип сүйүнүп, мындай куттуктап атышкан. Будан нары чоң нерселерди жасап, кыргыз элибизге мындай салымыбызды кошобуз деген ниеттебиз. Элдик канал жаш ойлоп табуучуларды колдоо максатында алар тууралуу байма-бай көрсөтүүлөрдү чагылдырып келет. Алардын эмгегин баалаган IT мектептердин бири 5 окуучуну акысыз окутууга жолдомо берген. Негизи окууга акы төлөм 8000ден айына. Бул арзан эмес, көп адамдар төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жетишпейт. Анан ошого бир топ окуучуларды акысыз окутууга максат койгонбуз. Ошол максаттарыбызда анан карап кимдерди окутсак деген суроо пайда болду. Ошондо карап интернет аркылуу, Инстаграмдагы көп таланттуу окуучуларды издегенибизде ушул ЛТР телеканалынын бир нече сюжеттерин көрүп калдык. Ошол жерден ар түрдүү ачылыштарды жасаган, бир нерселерди ойлоп табуучулугу аркылуу таанылган 5 окуучуну тандап алдык. Ошол окуучуларды өзүбүз курска чакырып, дизайн курсунда 3 ай акысыз окуттук. IT мектебинде акысыз билим алгандардын катарында Асема да болду. Бул тармакта билимин өркүндөтүү менен көп нерселерди үйрөнүп, андан аркы жаратмандыгына пайдасы тийип жатканын айтат. IT-нин тармагы өтө чоң экен. Азыр ал жерде окуп бүттүм, сайтты окудум, веб дизайнда. Азыр ал жердеги окуп бүткөндөн кийин көптөгөн конкурстарга катыштым. Азыр дагы алдыда көптөгөн конкурстар бар, ошолорго даярданып атабыз. Сайт жасап, буюрса көп жыйынтык болот. Азыр биз Lego Arduino'го биз көптөгөн сайттарды жасап туруп, кийин аларга өткөзөбүз эчине. Аны мен вообще билбейт болчумун. Агайым өткөзүп, жагайым жардам берет болчу. Азыр өзүм өткөзүп, өзүм жасап киргизип атам. Ойлоп табуучулук жаатта чоң дем күч алган таланттуу окуучу учурда дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратуу аракетинде. Буну Arduino'ну биринчи үйрөнгөнүбүздө жасадык. Азыр Arduino өтө күчтүү болуп атат. Кыргызстан боюнча көптөгөн нерселер жасаса болот, көптөгөн үйлөргө, мындайларга парниктерди жасасак болот. Азыр буну биз жөн эле үйрөндүк. Ошон үчүн мындай эле кылып жасап койдук. Буюрса азыр жакында конкурстар болот, ошолорго чоңдогон жасайбыз. Bunun кандай пайдасы бар эми? Азыр бул пайдасы, мына өзү жарык жанганда, бул жарык өчкөндө сразу автоматтык түрдө бул лампочка жанып калат да. Үйгө кое турган болсок, өзү жарыкта өчөт, анан күндүн түнү болгондо өзү жанып калат кайтып. Кыска аралыкта Асема Ашырбекова көптөгөн кароо сынактарга катышып, байгелүү орундарда алган. Учурда дагы 2 жаңы долбоордун үстүндө иштеп жатканын айтып, жакынкы күндөрдө жаңы табылгасы менен бөлүшөөрүн билдирет. Анын зээндүүлүгүн мектеп жамааты да колдоп, керектүү каражаттар менен камсыздоого жардам берүүдө. Зайнат Ибраимова, Уран Адешев, ЛТР, Ош облусу.